Анжелика акыры депутаттык мандатты алды. Назира Айтбекова: эркектер менен көчүгүмдү карашат. Дайыр Исмадияров: кыздардай эле бетиме маска коем. Ырчы Айгерим Расул кызы Баатыр кыздын ролун ойной алабы? Алы Туткучев: кыргыз эркектерде намыс жок. Куудул Борончу дагы чоң жумушка кирди. Бишкек шаардык кеңештин депутаттыкка аттангандардын кээ биринин кубанычын таш капты. Мындай бурулуш кээ бир мандатка илинбей калгандар үчүн көктөн түшкөн кут сымал болуп калды. Буга чейин ырчы Анжелика мандатка илинбей калган. Балким бул жолу ырчынын маңдайына депутаттык мандат жазып койгон сыяктуу болуп калды. Азырынча эч ким эсе бул тууралуу ачыктагысы келбей турган чагы. Жакындаганда биздин эл партиясынын добушу жогоруласа, анда бул жолу Анжелика ырчы эмес депутат болуп калышы толук мүмкүн. Мындай пикирин алып баруучу актриса Назира Айтбекова жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Бизде азыр баатырлар, кыздар, айымдар, энелер, сиңдилер, эжелер, карындаштар кыргыздан духу аялдарды эле калыптыр. Калганыңар ак ийнек айтып отурасыңар, менин көчүгүмдү тиктеп, тээп чаап калгыланан. Айзаданын өлүмүнө аялдар күйдү, эркектер кресло талашты деп жазды ал. Белгилүү ырчы Дайыр Исмадияров өзүнүн жеке Instagram баракчасына видео киргизип мынтип жазган: "Сен ырчысың, маданияттын жүзүсүң, тактарды да тазалап беребиз дегенден макул болгом. Жалган экен, эч нерсе өзгөрбөдү. Тактарым кандай болсо ошол боюнча былк этпей калды ордунда. Жарым саат бетиме көз сыйпап койгондой эле отурдум, бирок жакты" деген. Ал эми сиз бул тууралуу кандай ойлойсуз? Ырчы Айгерим Расул кызы Баатыр кыз Жаңыл мырзанын ролун аткарат. Бул тууралуу ырчы айым жеке баракчасы аркылуу билдирди. Купуя сырларды ачууга убакыт келди. Башкы жаңылыгымдын бири сүрөткө байланыштуу каарман тууралуу. Жаңыл мырза эпосунун тасмасында башкы каарман катары Баатыр кыздын образын жаратып, тарыхый тасмада өзүмдү сынаганы турам. Буюрса, тартуу иштери күз айларында башталып, 2022 жылга чейин узартылат. Азыркы тапта сценарий жазылып, даярдыктар башталды. Мага ийгилик каалап коюңуздар, жакшыларым, дейт ал. Алы Туткучев: кыргыз эркектерде намыс жок. Бул тууралуу Төкмө акын жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Аял менен айтышып алым сабак, эркектер уулун сабап, жарын сабап, пайдаланып жатканда кыздарыбыз намыс үчүн күрөштө жанын сабап, грамдап кыздар уткан алтындарды эркектер качып кеткен баарын талап. Ал эми сиз Алы Туткучевдун сөзүнө кошуласызбы? Чынында эле кыргыз эркектердин намысы жокпу? Эгер оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, биздин каналга катталыңыз. Куудул Борончу Кудайбергенов өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлүнө кеңешчи болуп тайындалды. Бул тууралуу басма сөз кызматы билдирди. Борончу Кудайбергенов өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңешчиси болуп тайындалган. Ал жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштешет деп билдирди. Юристке жаман сөздөрдү айтышы күнөө көтөрүлүшпөйдү. Мен ага кеңешчи болуп алыптыр, дайындалып алыптыр деп кимдир бирөө да ичи да күйүп аткандар да бар экен, таң калыштуусучу. Ал кеңешчи эч кандай деле зыян келтирбейт. Ошондой жакшы иштери болуп калса, эркиндин жанында жардам берип, кошо колмо колдошуп жүргөн эле адаммын. Бул жашоодагы бир замандаш болуп жүргөн, жанында жүргөн адаммын. Ошон үчүн мүмкүн болсо ушул мен аркылуу дагы саясат жасап, ушул эркин доско дагы туура эмес сөздөрдү айтпасаңыз дагы.